Раз. 1-2. 10 эле чыгат, ушул жерде сон чыгат Tamam. да. Жашыңыз канчада? Атымды сұрайдың ба? Кетпеген. Ушундай шарттар жок, анан окшошпой калышат. Ассаламу алейкум достор. Биз Абу Ханифа дин илим борборуна сиздер менен тааныштырууга келдик. Андыктан акырына чейин биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум агай, амансызбы? Элиңизде. Агай, элдин талабы боюнча биз окуу жай жөнүндө толук маалымат алып келдик эле. Кыргызда жакшы сөз бар, баягы конок атаңдан улуктайт, бошоодо турбай ичкери жакка кирип, кеңири маалымат алып, ошол жактан сүйлөшөт. Хорошо, жүрүңүздөр анда. Агай, ошондо бул окуу жайдан кире бериши, э? Бул жерге келгенде баягы сактыкка кордук дейт. Албетте биздин да бул жерде атайын өзүнүн эрежелери бар. Мисалы кирип келгенде эле биздин атайын бул жерде дептерлерибиз бар. Чтобы келген адам бул жака өзүнүн фамилия атын, телефон номерин, качан келгендигин жазып алабыз. Кимдин кайда убакта келгенде биз ушул нерсенин негизинде биле алабыз. Жана ошондой эле бул жерде биздин охраналарыбыз отурат. Алар ушул бардык көзөмөлдү ушул жерден жүргүзүшөт. Азыр биз окуу борборунун 1-кабатында турабыз. Биз сиздер менен библиотека жана намазкана тууралуу баарлашалы көрөлү. Биздин намазканабыз мындайча айтканда жума окула турган жерлер, китептер бар. Бул жерде негизи библиотека деп атап коебуз. Жума намаздары окулат. Бул жерде эркектер окуса болмосо, биздин арт жагыбызда аялдар үчүн атайын бөлүмдөр менен тосуп койгонбуз. Ошол жакта аялдар намаздарын окушат. Келип окуп ушул жерде кеңири. Күндүн ысыгында кондиционер иштеп турат дегендей. Шарт баардыгы жакшы сонун түзүлгөн экен да. Анда эмесе сиз менен окуу борборунун 2-кабатына көтөрүлөлү жана ал жактагы класстар менен, бөлмөлөр менен таанышалы. Бул биздин 2-кабатыбыз. Бул жердеги биздин классыбыз бар. Бухари деп аталат. Ал эми бул жак аудитория, бул жак учительский мугалимдер эс ала турган жерлер. Жана ошондой эле бул жакта да биздин классыбыз бар. Бул детский деп коебуз. Жаш балдар үчүн атайын телевизорлор илинген, ал жерден пайгамбарлардын кинолорун көрө алат, мультиктерди көрө алат. Жана башка нерселер мисалы телевизор аркылуу. Ал эми бул жакта дагы биздин эжелерибиз окушат. Негизи балдар, кыздар бардыгы эле башыңыздан да бардыгын ичкериден көрөт да. Ушул жерде айтып койсоңуз, кайсыл жаштан кайсыл жашка чейин окутулат сиздерге? Эми бизде азыр жаш балдардын көп эле учурда 6 жаштан баштап келип атат, бирок алар жаштары бир аз жаш болгондон биз чектөө коюп атабыз. 10 жаштан баштап алабыз бардыгын, кыздар, балдарды. Жаш балдар ошондон келип баштаса боло берет. Негизи 10 жаштан баштап. Эми жаштары өтө эле жаш болгондо кыйналат экен. Себеби бул жер Москва, башка мамлекет дегендейчи, эми убакыт бир аз ата энелердики тар болуп калат экен. Ошол себептен биз 10 жаштан алып атабыз. Негизи бул класста бизде эжелер көбүрөөк окуйт. Себеби дегенде биз эми аял эркек өзүнчө болушу үчүн аялдар кабинети деп коебуз да. Антсе көрүп таанышабыз. Эми азыр бул жерде биздин сабактар жүрүп атат. Эжелер Куран окушуп атат. Бизде азыр эжелерден Куран сабагы болуп атат. Бул жерде негизинде сабактар саат 2ден башталган, 6га чейин болот. Мына эжелердин Куран сабагы бул жерде өзүнчө сонун атмосфера, эжелер окушуп атат. Анда сиздер менен эжелерге тосбол кылбайлы дагы биз калганын тааныштырып жүрөбүз. Эми 3-кабатка көтөрүлөбүз жана ал жак менен дагы кеңири таанышабыз. Эми бул 3-кабат. Бул жерде дагы биздин 4 класс бар негизинде. Бул жерде дагы азыр жаш балдар, бул жакта да бир өзүнчө класс, жана бул жакта балдар, бул жакта дагы балдар. Мисалы сабактар ушул 4 класстарда боло берет негизи. Анда эмесе ар бир класс менен сиздер менен тааныштыралы. Азыр балдардын сабагы болуп атат бул жакта. Азыр ушул жакка кирип чыгалы, анан дагы көрүп жатабыз. Бул жерде бизде эркек балдардын сабактары болуп атат. Элдер агайыбыз, элдер карыбыз Курандан сабак өтүп атат. Сабактын жүрүшү мына ушундай атмосферада. Балдар Куран окушуп атат. Алифбеден башташкандары бар. Агай, бир вопрос суроо бере кетсем. Азыркы учурда балдардын илимге болгон талабы кандай болуп атат? Кудайга шүгүр, өтө жогорку деңгээлде десек дагы иншалла жаңылышпайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Иншалла бул группабыздын 70-80% буюрса жакшы Куран окуп калышты. Ассаламу алейкум, аты жөнүңүз? Валейкум ассалам, атым Жантемир. Москвага келгениңизге канча болду жана эмне жумуш менен алектенесиз? Москвага келгениме 5 жыл болду. Мен бул жакта складта иштейм. Окуу жайга келгениңизге канча болду жана келгенден бери кандай өзгөрүш болду жашооңузда?
Окууга келгениме 6 айдын жүзү болду. Мен бул жакка келип, нөлдөн баштагам, майдын сенинен баштап, 1,5 айда Куранга түшүп, азыркы учурда Шарк сүрөсүн жаттап атам. Өтө сонун. Ошо кайсыл жерге келгениңиз жөнүндө башкалар да кызыгып атса керек. Бир сүрө окуп берсеңиз анда. Макул, окуп берейин анда. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر عسرا إن مع العسر عسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Бул жакта биздин бөбөктөрүбүз экен дагы. Булардын чоңдорго салыштырмалуу кызыгуулары кандай болуп атат сабакка? Келечек жаштардын колунда дегендей ушул биз жаштарыбызды өнүктүрөлү, ушул жаштарыбыз кичине Куран окуп калса, ушулар жаштар жакшы өнүгүп өсүп калса деген максат менен сулап атабыз. Кичине дем алыш күндөрү сабактарды улап келип атабыз. Биздин агайларыбыз сабак беришет, өзүнчө бөлүнүшкөн. Курандан башка агайлар сабак берет дегендей. Булардын жылыштары, өсүштөрү жакшы. Агай, биздин катталуучуларга түшүнүктүүрөөк болгондой, өзүңүз жөнүндө толук кандуу маалымат бере кетсеңиз. Атым Мырзаким, фамилиям Муратбек уулу. Жалал Абад областына карашуу Ак Сый районунун Кызылжар айылынан болом. 2014 жылы эл катары эле ошо Россия жергесине мигрант болуп келип, ушул жерде иштеп, ошол эле учурда иштеп эле жүрбөстөн бешек иштейт элем, складта эле иштеп жүргөндөн кийин ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын Москва шаарында өкүлчүлүгүнө келип окуп, ошол жерде илим алып, үйрөнүп, устаздардын жардамы менен албетте. Ошонун негизинде ошол жерде кызмат кылып калып, ушул күнгө чейин кызмат кылып келип атабыз. Абу Ханифа диний окуу борборуна 8 айдын жүзү болуп калды. Ошол жерде жетекчилик кызматында кызмат кылып келип атабыз. Өзүмдүн жеке жашоомдо мен таксисмин, эл катары эле такси кызматында кызмат кылам. Үй бүлөлүүмүн, 3 баланын атасымын дегендей. Балдарым, аялым баардыгы ушул жерде. Баардык эле мүмкүнчүлүктү колдон келишинче эле аткарып кылып келип атабыз. Баягы жакшы сөз барго, эркек тапканына жараша багат деп, үй бүлөнү деле карап, бул жака дагы жетишип, ошол эле учурда элдин кызматында эле жүрөбүз. Ушундай жеке жашоо ушундай эле. Мен салкыныраак эшикке чыгып ушул жактан маектешели деп атам. Эми сыртка чыккандан кийин ушул жак тууралуу айтсам, бул жакта бизде теннистер бар. Мисалы сабактан чыккандан кийин сабакка келгенге чейин деле ойносо болот. Эс алып отурчу столдорубуз бар мисалы. Ошондой эле бул жерде биздин аркабызда көрүнүп турган бул зданияда муфтий хазраттар отурат, мисалы жардамчылар турат, башкалар отурат. Бул жерде татар туугандары. Ал эми артыбыздагы ушул биздин медресенин зданиясы. Ушул жерлерде сабактар болот. Агай, окуу жайдын тарыхына кайрылсак, канча жылдан бери сабак берип келесиздер? Канча жылдан бери мигранттардын илим алып, билим алышына өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп атасыздар? Тарыхка кайрыла турган болсок, эми 2022 жылы март айларынан башталат. Биздин окуу борборуна ушул жерге келип, ушул жерден сабактарды башталып кетип атат. Негизи түптөөчүлөр ушул нерсени окуу жайды уюштургандар бизде Канкыбаев Максат агайыбыз, Тополоңов Бакыт агайыбыз жана ошондой эле менин устазым Караев Нургазы агай. Ушул устаздардын демилгеси менен, ошол устаздардын сүйлөшүүсү аркылуу ушул жерге келип, окуу жай түптөлүп, ошондон бери кызмат кылып келип атабыз. Агай, сабактар боюнча айта кетсеңиз, кайсы сабактар өтүлөт? Бизде өтүлө турган сабактар бул Куран нөлдөн башталып, ушул майдын саниден башталып, өзүнүн эрежелерин өтүп, Куранга түшүп, Куран окуп, анын эрежелери менен андан кийин жатташ башташат. Андан кийинки сабактарыбыз бул ислам негиздери деп коебуз. Ислам негиздеринин ичинде ошо фикх бөлүмү, андан кийинки сабактар акыйда бөлүмү мисалы. Андан кийинки сабактар бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, пайгамбарлар тарыхы, же болбосо исламга байланыштуу кандай бир окуялар, кошумча сабактар мисалы ушундай таризде жүрүп атат. Сабактардын жүрүшүндө мына ушулар өтүлөт негизинде. Агай, негизи эле диний илим алуунун максаты эмне? Негизи эле диний илим алуудан максат бул өзүбүздү жаратканды таануу негизги максатыбыз да. Жана ошол илим алуудан дагы максатыбыз өзүбүзгө керектүү болгон ушул намазыбыз, орозобуз жана башка нерселердин
кандай аткарылышын туура так билип алуу. Дагы максаттарыбыздын бири бул өзүбүзгө керектүү болуп аткан, мисалы диний салттуу ислам деп коет да, ислам динибиз ата бабадан келип аткан. Мына ошол динди биз үйрөнүп башкаларга таратуу. Себеби дегенде урпак улоодан максат ушул динибизди таратуу болуп атат да. Мына ушул динди бекем карманып калуу жана башкаларга динди жеткирип берүү негизги максатыбыз ошол. Агай окуу жайда окуучулар окуу менен эле чектелеби ошондо? Жок, окуу менен эле чектелбестен бизде мисалы жай убактыбыз келип калды. Мына ушундай убактарда эс алуулар, пикниктер болуп турат. Ал жактагы биздин окуучулар барып ошол жерде эс алып келишет. Мисалы Рамазан айында ооза ачтыларда катышышат. Курбан айт болгон убакытта окуучулар биздин балдар волонтерлук кызматтарда, намаздарда кызмат кылышат. Ошол эле учурда курбандыктарды союп келишет. Мисалы бизде иш чаралар болуп турат. Мисалы жаш балдарга Куран жарыш, чоңдорго Куран жарыш, группа аралык мындай сынактар болуп турат. Эми толтура эле нерселер бар. Бул ардыгы өзүнүн орду менен секин боло берет ал нерселерчи. Бир гана окуу эмес, башка нерседен дагы жетишсе болот. Агай, мен ойлойм бул суроо көпчүлүктү эле кызыктырса керек. Окуунун төлөмү боюнча айта кетсеңиз. Чөнтөгө жараша окуя тамаша. Эми негизи жаш балдар үчүн биздеги төлөмдөр 1,5 миң рубльдан айына. Ал эми чоңдор үчүн 2 миң рубльдан. Болгону 2000 рубль. 2 миң рубльдан. Бул өтө сонун. Ошондо эми баягы биз мигрантпыз, эч кимге кыйын болбосун деген үчүн ушундай жакшы эле сумманы койгон деп ойлойбуз. Эми сентябрдан баштап кичине көтөрүлүп кетиши мүмкүн деп. Эми ал өзүбүзгө эле керектүү нерсе. Себеби дегенде биз дагы бул жерде мугалимдер бар, керектүү нерселерибиз бар. Ошолорго иштетилет. Ошондой эле нерселер. Ошого муктаждыктарга иштетебиз дегендей. Бардыгы өзүбүз үчүн. Бизди эч ким колдобойт. Мисалы сырттан бирөө жардам берип турат, андай мындай деген болушу мүмкүн, бирок окуучулар өзүн эле каржылап келип атат. Анча мынча жардам бергендер бар, алардан да Алла ыраазы болсун. Мисалы китепке, дептер, ручкаларды алып келип бергендер бар. Мына ушундай жардамдар болуп калат. Агай, биз бүгүн келип окуу жай менен толук кандуу таанышып, суроолорубузга жооп ала алдык. Эгерде сиздердин суроолоруңуздар болгон болсо, анда аларды комментарийге калтырсаңыз болот.